Кейінгі сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Рахмат. Алмас Сәрсенбеевич, мемлекеттік аудиттің негізгі мақсаттарын маға атап кеттіңізші, бірінші, екінші, үшінші дәуле. Негізгі мақсаттары бүгінгі күнде сіздер қабыл алған бюджеттің шығаша кирешелерін тақтап отчет беру, екіншісі ушу мемлекеттік мүлікті тура пайдалану, үчүнчүсү бюджеттин аткарылышы, андай мамлекеттик мүлктүн туура пайдаланышы, үчүнчү мынакей өзүңүздөр билесиздер, тышкы ички карыздарды дагы биз ошолорду астыжабайт этебиз. Төртүнчүсү келген долбоорлордун туура эффективдүү пайдаланышы. Жанагы алдын алуу иштеричи? Алдын алуу иштери боюнча биз барган ар бир субъектиге жөн эле текшерип, муну чыгардыңар деп, кийинкиде мындай кылбагыла деп үйрөтүп профилактика иштерди кылабыз. Сәрсенбеевич, мен мындай жерде суроо деле жок, каалоом эле бар да. Мисалы, эгер негизги максаттарыңыздар жанагы каржы эрежелерин бузганды выявлять этип, анан кийин ошону кайтаруу болгондо, ошондо сиздер жакшы эле иштеп атасыздар да. Мисалы, 46 миллиардты выявлять эткен болсоңуздар, 7,5 миллиардын кайтарып атасыңар, а силерге кеткен акча 321 миллион деп эсептесек, абдан эффективдүү иштеп атасыңар да. Бирок эгер алдын алууду биринчи иретке кое турган болсок, эгер 46 миллиардтын эгер 7,5 миллиардын кайтарган болсоңор, почти 39 миллиард мындайча айтканда зыян боюнча калып атат да. Ошондуктан бул жагынан карасак, эгер алдын алуу иштерин эгер алдыга кое турган болсок, абдан начар иштеп аткан болуп каласыңар да. Понимаете? Ошондуктан силер жанагынан бул биринчиси, экинчиси жанагы кайтарууда 7,5 миллиард кайтарганда бул уурдалган акчалар болуп эсептелип атат да, туура? Бул биринчи жол. Аз токтоп туруңуз. Анан кийин дагы бир жолу жанагы айтып атпайсызбы, кантип восстанавливать этебиз деп. Эмдиги жылыга бербей коебуз ошол акчаны деп атпайсызбы, туурабы? Мындайча айтканда, эмдиги жылыга тиги мамлекеттик ишкананы дезорганизация кылып таштап атпайбызбы? Акчасын албайт, эмеси болбойт. Зыян аябай көп да. Ошондуктан биринчи местага все-таки алдын алууду койсоңуздар, ушул жагынан иштеңиздер. Себеби мен билем, бул сиздердин аз бүгүнкү күндө саясатыңардын жаңы багыты. Ушул жаңы багытка именно биринчи кезекке алдын алуу иштерди койсоңуздар, ошондо толугу мен 46 миллиард могондой болбойт эле да. Вот. Ошондуктан анан дагы мен бир нерсени айткым келет. Азыр биз биринчи окууда жанагы стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзамды биринчи окууда өткөрдүк, экинчи окууду даярдап атабыз, үчүнчү окууду эми күзгө калды окшойт. Ошого каршы чыкпасаңыздар. Себеби деген, эгер ушул стратегиялык пландоо ишке аша турган болсо, сиздердин аябай ишиңиздер жеңилденет да. Алдын алуу иши айрыкча жеңилденет. Себеби ал жерде бүт бардыгы каражаттар, агымдары максаттуу жана даректүү болот дагы. Анан онлайн режимде уже күндө текшерсеңиздер болот да, алдын алып турсаңыздар болот да. Ошол законго каршы чыкпай колдоп койсоңуздар. Чоң рахмат.